Belbeyse aşırı beririz. Tamamını vertirdi. Şu derler var. Так, bu kaçıncı номер oldu Fotoş'un nece? Aman senin. Hazır onu. Oran feron yok. Fermek var. Orada fer yok hazır. Ama sakla, tastomol, bildirim var. Hazır mağam o iki darını berdiniz geleceğime. Ama o laktan ötegen emnege çok oldu hazır? Yok bizde yok değil mi abi? Nemege yok olan ben bilmiyorum. Biroq ökmötten... Al bizde yok. Al bizde kelin yok. Bizde özün daragında yok. Biz hiç almadık şunu. Şunu almadınız ha? Biroq emeden 113'ke zona kısak bul berilet de negiziçe. Assalamu alaikum tuğanlar, men bugün Жалал шаарындамын. Такта айтсам, Тузак району Ташбулак айыл өкмөтү мына карап калат бул жер. Эртең менен кече балам температурасы көтөрүлгөндөн бул ФАПка алып келген болчумун. Так, не Тузак райондук үй-бүлөлүк медицина борбору ФАП ирригатор дейт. Алып келдим, бул жерде фельдшер бар экен, эже бар, жашы улайган. Эже сразу горбанцага барып жаткыла деди. Анан айттым, бул температура болуп атат. Кичине эле ичи өттү, бир эки жолу. Буну үйдө эле карасак жакшы болот эле, больницада азыр места ошончо көп. Места жок, адам көп депчи, детский оорулар күч болуп атпайбы? Анан семейный врачыма бардык. Семейный врачыма барсак, семейный врачым балаңдын состояниясы орто. Үйдө карасаң да болот деп дарыларды жазып берди. Анан кийин дарылар келип эме кылып турсак, так. 4 дары жазып берди. 4 дарыны бул эже келсек, бир дарыны менде жок да 3 дары берди. А мамлекеттен 8 дары бесплатно берилет 5 жашка чейинкичи. Ошо 8 дарынын ичинен мага 4тө керек экен. Ошо 4төнү бул эже 3өө бар экен, 1өө жок экен. Бул эже айтат, биз Сузак районуна карайбыз, сен Сузакка бар дейт. Анан мен айттым, Сузакка барып, Сузак кичине алысыраак болуп калат. Мен могу обул больницанын эле башчысына кирип, обул больницанын башчысы менен эле директор менен сүйлөшүп алам. Себеп дегенде канча да обул. Так, бул ошондо спутниктин сай жагы болуп калат. Бул Чыңгыз Айтматов көчөсү. Бул мечит. Чыңгыз Айтматов 16 болуп калат. Менин пропискам Жалал шаарында. Жашаган жерим практически Ташбулак айыл өкмөтүндөн да. Азыр бул тууралуу разбирать этебиз. Бул больницага барабыз, директоруна киребиз, директор жок болсо замына, жооптусуна. Неге мамлекеттен 8 дары берилсе, ошонун ичинде мага 5өө керек болсо, 4тө керек болсо, ошо 4төнү мен ала албайм. Мен алышым керекмин. Жана ар бирибиз алышыбыз керекпиз, талап кылыпчы. Анан кийин 113кө зона кылдым, горячий линия. Саламаттык сактоо министрлигинечи. Десем, түпкү тамырына мамлекеттен бесплатно берилеби 5 жашка чейин десем, ооба берилет 5 жашка чейин деп атат. Голд центр деп коет баягы, горячий линиядагы медицинский образованиясы бар, кыз келиндер отурат. Алар айтат, ооба туура сөзүңүз, негизи берилиш керек деп атат. Ошо дарыны алам. Эми алдары деле кымбат деле турбайт, бир 250-300 сом эле турат. Бирок бериле турган дарыны мен алышым керекмин, сөзүн кыскасычы. Ар бирибиз алышыбыз керекпиз. Так, обул больницага келдик. Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлигинин Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын администрация. Бул жерде ошо зам директор жана башка жооптуу адамдар отурат. Директор жок экен, чогулушта экен. Зам директор менен сүйлөштүм, то есть кыскасы нускасы 10 мүнөт талаштык зам директор мененчи. Талашып атып, акырын 15-мүнөттө да болуптур деди, аптекага зона кылды. Азыр барабыз деди, ушу дарыны сурады. Бардык. Ошо дары жок экен именно. Башка дары ошого окшош, ошондой эффект бере турган башка дары берди. Эми мен башчыларга айтам да, жана начальниктерге, акимдергечи, маселени местасында, ордунда чечиш керек. Ошондой эффектүү болот да. Анан кийин Балтабайга бар, Тешебайга бар, бул биздин территория эмес. Анан кийин бул биздин аймакка карабайт, бул менин полномочияма кирбейт дегендер бар да. Ами азыр ушу тармакты айтып берем, медицина тармакты, акалат келгендерди. Сиздердин максатыңыздар, оюңуздар, орусча айтканда мотивиңиздер адамдарды, жарандарды дарылоо. Ал
тузакка барып кайрылабы, обул больницага келеби, гор больницага келеби, эме кылып коюшуңуздар керек. Мындай дарыларды берип, консультация берип, биринчи психологический консультация. Дарыларды берип, айыктырыш керек. Максат адамды айыктырыш керек. Үйдө болобу, больницада жаткызасыздарбы, айыктырып, дарыны беришиңиздер керек. Анан нары сүр, бери сүр 15 мүнөттөн кийин дарыларды берди. Так азыр сизге көрсөтөм, кайсы дары экенчи. Мо дарыны берди. Аны деле кымбат эмес экен, 265 сом экен. Анан мону бекер алган дарылар мамлекеттен. Анан мону канча турат билбейм аптекаданчы. Эми арзан эле болсо керек. Где-то 100 сом, 200 сомдон. 3 дары, 4-нчү дары бул свеча. Фельдшерибиз 3 та эме берем дейт, 3 штук свеча берем дейт. Мен айттым 3 штук свеча болбойт. Мага сразу эле 5-оны бериңиз. 5 штук свеча алдым. Газсыздык билгизип коебуз. Зам директоргач 15 мүнөт тарчыккандан кийин түшүнүп, анан кийин компромисске келип, өзү аптекадан чыгып, ошо дарыны алып бергенди. Келинчегим бул жактан ыйлайт, сиз эмне кыласыз, бензиниңиз, убактыңыз андан көп акча кетип атат депчи. Жок, туугандар. Максат акчада эмес. Максат мамлекеттен берилген дарыны биз алышыбыз керекпиз. 8 дары берилет экен детский. Ошону биз алышыбыз керекпиз. Взрослый канча берилет, жана аны билбейт экем точно азыр. Жок, детский точно билем, 8 дары берилет. Ошону алышыбыз керекпиз. Азыр акча менен маселени чече берсек, эртең келечегибиз тук акча болуп калат, капитализм болуп калат. Мыйзамдан мыйзамын кой, акча бизде деп ачык эле айтып калабыз да. Азыр деле айткандар бар, акча чечет, акча деп. Жок, акчанын кулу болбойлу. Колдон келсе, желательно акчанын кулу болбойлу, мыйзамды иштетели. Жакшы мыйзамдарыбыз бар. Мыйзамдарыбыздын 80% жакшы жазылган. Ошону иштетели. Болду. Талап кылайлы. Мына менин 3 саат убактым кетти, зато мамлекеттен мага бекер бериле турган 4 дарыны бекер алдым. Ар бириңиздерге ушул нерсени каалайм. Жана эми сунуш кылам, мамлекеттен берилген дарыны алышыбыз керекпиз. Аны деле өтө деле кымбат болбосо дагы, зато алышыбыз керекпиз.